Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Казакстанга кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биз сиздерге салону жылуу, жумшак, таза жабдуулар менен жабдылган заманбап унааларда алып барып келебиз. Документиңизди кара тизмеде бар жогун текшерип, өзүбүз без пересадка алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро Дубровка. Төмөндөгү номерлерге 24 саат бою чала бериңиз. WhatsApp'tan жана түз байланышсаңыз болот. 8967 236 47 85 8915 408 61 19. Шумкар мырза жооп берет. Шумкарга чалда таза кирди чыктыны колуңа ал. Новосибирск шаарында жарылуудан жабыркаган кыргызстандык аял ооруканада каза болду. Бул тууралуу ТАСС Саламаттык сактоо министрлигине шилтеме берүү менен билдирди. Маалыматка караганда 24 февралда оор абалдагы аял Берш шаардык ооруканасынын реанимация бөлүмүнө которулган. Дарыгерлердин аракетине карабай бейтап каза болгон. Операциядан кийин аял 13 февралга чейин реанимацияда жатып, андан соң атайын травматология бөлүмүнө которулган. Ал жерде физиотерапия көнүгүүлөрү менен кайра отурууну үйрөткөн. Ал эми тигиштери айыгып, канааттандырарлык абалда реабилитациялык борборго которулган. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги Новосибирсктеги жарылуудан кыргызстандык 2 жаран жабыркаганын билдирген. Алар 29 жана 44 жаштагы аял кишилер болгон. Алар газ жарылган үйдө батир алып жашаган. Жаран уулу иске уланган. Ал номер 34 оорукананын токсикология бөлүмүнө жаткырылган. Ал эми экинчи жарандын омуртка сөөгү сынып, Новосибирсктеги травматология жана ортопедия илим изилдөө институтуна жаткырылган. Новосибирскте 9 февралда 5 кабаттуу үйдө газ жарылып, имараттын 2 кире бериши толугу менен урап түшкөн. Натыйжада жалпысынан 15 адам каза болгон. Коопсуздук талаптарына жол бербеген, кызмат көрсөтүү боюнча кылмыш иши козголуп, бир нече батирлерди газ плиталарын тейлеген ишкананын 2 кызматкери камакка алынган. Булак Назар Ньюс кежи. Бир жыл ичинде 3 жолу жол эрежесин бузган айдоочулар кайрадан экзамен тапшырышат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматында айтылат. Маалыматка ылайык мындай чара 8 марттан тартып күчүнө кирет. Бир жылдын ичинде 3 жолу жол эрежесин кайталап бузган төмөнкү айдоочулар кайрадан экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Транспорт каражатынын мамлекеттик каттоонун номердик белгилерин атайын жаап алуу жана анын бирөөсү жок башкаруу. Транспорт каражаттарынын айдоочусунун ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдарынын кызматкерлеринин транспорт каражатын токтотуу боюнча талаптарын аткарбоосу. Транспорт каражаттарынын айдоочуларынын кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашуусу. 40 км/сааттан көп, 60 км/сааттан көп эмес. Экинчи 60 км/сааттан ашуусу. Атайын жарык берүүчү жана үн чыгаруучу каражаттар менен бара жаткан кызматтык унаалардын кыймылына артыкчылык бербөө. Каршы кыймыл тилкесине чыгуу менен озуп өтүү же болбосо маневр жасоо эрежелерин бузуусу. Эгерде айдоочунун аракетинде кылмыштын белгилери жок болсо, адамдын ден соолугуна зыян келтирүү менен жол эрежесин бузуу. Маса абалындагы же транспорт каражатын башкарууга укугу жок адамга транспорт каражатын башкарууга берүүсү. Белгилей кетсек, 8 марттан тарта жол эрежесин бузган айдоочуларга катаал жаза колдонула баштайт. Буга чейин жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жаңы талаптар тууралуу айтып берген. Булак Супер кежи. Президент окуучулардын ата-энесинен акча чогултууну токтотуу милдетин койду. Президент Садыр Жапаров билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиевге ата-энелерден акча чогултпоо тапшырмасын берди. Бул тууралуу өкмөт башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Ага ылайык президент мектепте оңдоп түзөгө жана класска керектүү нерселерди, бору чака, жууп тазалоочу каражаттар сатып алууга ата-энелерден акча чогултууну токтотуу тапшырмасын койгон. Султанбаев бул керектөөлөр республикалык бюджеттен каржылана тургандыгын кошумчалады. Буга чейин Иманалиев Жапаровка билим берүү тармагын кандайча реформалай турганын айтып берген. Ал өтүп бара жаткан аптада министрдин милдетин аткаруучу болуп тайындалган. Булак Спутник кежи. Кыргызстан Испаниянын Airbus C295 учагын сатып алууга ниеттенүүдө.
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев Испаниянын өлкөдөгү атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Хорхе Урбиола Лопести Монтенегрону кабыл алды. Мекемеден маалымдагандай, жолугушууда Кыргызстан менен Испаниянын кызматташуу маселелери талкууланган. Ажекеев Испаниянын Airbus Defence and Space компаниясы чыгарган Airbus C-295 учагын сатып алууга кызыктар экендигин билдирди. Элчи өзгөчө кырдаалдар министрлигинин табигый кырсыктарды алдын алуу жана кесепеттерин жоюу жаатындагы иш-аракеттер боюнча оң пикирин билдирип, Airbus C-295 учагынын техникалык мүнөздөмөлөрүнө токтолду. Тараптар учактын кымбаттыгын эске алып, аны алуунун мүмкүн болгон жолдорун талкуулап, учакты жеңилдетилген насыя аркылуу алуу маселеси каралды. Элчи аны Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлчүлүгү тарабынан каржылоо мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштаган. Буга байланыштуу алдыда банктын өкүлдөрү менен биргеликте 3 тараптуу жолугушуу өткөрүү макулдашылды деп айтылат маалыматта. Ажекеев Airbus C-295 учагы өзгөчө кырдаалдар болгон аймактарга куткаруучуларды жана куткарууга тиешелүү шаймандарды ыкчам жеткирүүгө, өзгөчө авиациялык издөө, куткаруу иштерине керектүү экендигин белгилеген. Булак Спутник KG. Кыргызстандан Россияга товар экспорттоо 2,5 эсеге көбөйдү. Кыргызстандан Россияга экспорттолгон товарлардын көлөмү дээрлик 2,5 эсеге көбөйдү. Бул боюнча улуттук статистикалык комитет маалымдады. Билдирмеге ылайык өткөн жыл ичинде Кыргызстандын чет өлкөлөр менен товар жүгүртүүсүнүн көлөмү 11,8 миллиард долларды түзгөн. Анын ичинен 27,4% же 3,2 миллиард доллары Россия менен жүргүзүлгөн соода-саттык. Аталган өлкө менен товар жүгүртүү мурдагы жылга салыштырмалуу 40,6%га көбөйгөн. Кытай менен да ири көлөмдө соода-саттык иштери жүргүзүлгөн. Өткөн жыл ичинде бул өлкө менен товар алмашуунун көлөмү 4,2 миллиард долларга жеткен. Бирок анын көбү импорт, экспорттун көлөмү 61 миллион доллар. Экспорт боюнча маалыматтар. Өткөн жыл ичинде Кыргызстан чет өлкөлөргө 2,2 миллиард долларлык товар сатты. Бул көрсөткүч 2021 жылдарга караганда 565,5 миллион долларга аз. Бирок 2022 жылы Россияга экспорттун көлөмү 2,45 эсеге көбөйгөн. Жыл ичинде ал 963,6 миллион долларды түздү. Кыргызстан чет мамлекеттерге экспорттогон жалпы товардын 44,1% Россияга жөнөтүлөт. Булак Спутник KG.